Урматтуу көрүүчүлөр, биз Баткендебиз. Баткендеги баягы өзүңүздөр деле таанып жатсаңыздар керек. Кулунду айылындагы интернационал. Биздеги буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышуулар болуп келген, баймой болуп келген. Бирок бул жолкусунда күтүүсүз жана өтө кубаттуу болду деп айтсак болот. Буга чейин максат айылдарын, арка жана башка айылдарга кол салып жүрүшсө, бул жолкусунда интернационалга кол салышкан. Өзүңүздөр көргөндөй карапайым элдин мынакей ырыскысын талкалап, тоноп, өрттөп, ал тургай эчтекесин калтырбай алып кетишкен. Мисалы үчүн, бул жерде азык-түлүк, андан тышкары баягы курулуш материалдарын саткан жер болот эсептелинет. Жалпы жонунан бул жердеги ишкер 4 миллиондон ашык каражатка чыгым болгондугун айтат. Бул эми 1 сом болсо дагы, 1 тыйын болсо дагы чоң мээнетти талап кылат. Бирок бул албетте экономикалык жактан алып караганда бул жердеги айылдагы бир эле кишинин жабыркагандыгы ушунча болгон. Ал эми ушул Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышуулардан канчалаган эр азаматтар, канчалаган уул кыздар өлөт. Качанга чейин бул көрүнүш узарат? Бул жакта ошол төрөлгөндөн баштап эле ошол жакта чоңойдук. Ушул жакта жашайм. Эми азыр канчага чыгым болуп атасыздар эми? Бул азыр эми орто эсеп менен бизде товар көп болуп жатабы? Мисалы 7 миллион, 8 миллион чыгым тартып атабыз, а? Мына көргүлө өзүңөр деле кирип көрсөңөр дагы болсун. Бул жакта бытовый техникалар бар. Бул жакта холодильниктер турган, стиральный машина, газ плиталар. Бул жакта ошо майда чүйдө микроволновка, ошо үтүк-сүтүк, Ошол баарын тонап кеткен. Бардыгын тонап кеткен. Анан бул жакта 2 витрина коло телефон болчу да. Булардын бирөөсүн калтырып алып кеткен да. Бул жакта запасы болгон, бул жакта карапалар калган, бирокчу карапаларын органдар алып кетти да. Анан запас телефондар болгон бул жакта. Бул жакта полный шпурт кетти, эчтеке калган эмес. Бүт эле кыргыздар күйүптүр дептир, бетте мына өзбектики, мына адам өзбектики, өзбек кыргыз аралаш эле болуптур беле эми. Азыр кыргыздыкы эми өзбектики эми тажик кайтамыз, кайсы кыргыз, кайсы өзбек. 15 жылдык. Буга чейин бул сыяктуу окуялар болду беле? Болгон только максатка арка жакта жесткий болгон, биз жака вообще эле зыян тийген эмес да. Карасаңар мына бүт жагын айланып көргүлө, жесткий болуптур биягы. Тонолгон. Бүтүн калган нерсе жок да. Bir gün aldığım kelişim olgan. Bol jönmen bul jaka 30 asker kilişken, andan keyin bir 20 jarаны kirgen. 30 asker bul jaktan kelgende bizdin OPK-dagı военде иштеген жумушчулар, алар 5-6 болгондо алар өздөрүнүн позициясын түзүп, нары автобекет жагында өздөрүнү коргоп турушкан. Алар каршылык көрсөткөнгө дасы жетпей калган да. Ошон менен булар бул жака басып кирип, тиги мектеп жактан мектеп жака чейин полный барышкан. Кеңири. Арыз үркүндө албетте коркунуч бар. Биздин үй бүлөбүз Сүлүктү, Катыраң, Лейлек ошол айылында жашап жатышат. Бул жакта жалаң мырзалар калыпсыздар да? Бул жакта только мырзалар. Мырзалардан аз-маз бар. Көйлө мырзалар эки жага кеткен. Көп элдер Бишкекке кетип калышты. Бүт спринтер, жеңил машина, бүт бары машиналары менен Бишкекке кетип калышты.